Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 60 сабак календардык план түзүү жөнүндө деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу жаш мугалимдер, сиздер үчүн өтө пайдалуу, маанилүү сабактардын бири, андыктан аз гана убактыңызды бөлүп көрүп чыгыңыздар. Календарлык план бул үйрөнүлүүчү материалды курсту программанын негизинде чейрек окуу жылына расписание жана календар жардамында пландаштыруу, сааттарды бөлүштүрүү. Календарлык план болбосо же туура эмес түзүлсө, темалар чейрек жылдын акырында өтүлбөй калып кетет же шашып тез эле өтүп коет да жаш мугалим андан ары эмне өтүүсүн билбей калат. Календарлык план журналды туура толтурууга, текшерүү иш, жат жазуу, дил баян, лабораториялык иш жана башкаларды өз мөөнөтүндө өткөрүп турууга жардам берет. Календарлык план жакшы түзүлбөсө, демек биздин ишибиз туура пландаштырылбай, сокур аракетке окшоп калат. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Календардык план түзүү үчүн эмнелер керек? Биринчи, Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген окуу планы, анын түшүнүк каты, бөлүнгөн сааты. Экинчиден, Билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген жаңы окуу программасы. Үчүнчү, окуу китеби. Төртүнчү, расписание. Бешинчи, календар. Алтынчы, мугалимдердин январь-август кеңешмесине карата чыгарылуучу ар бир предметти окутуу жөнүндөгү усулдук сунуш. Анда сааттардын кошулушу же болбосо кемиши. Бул сабакты окутуунун жаңылыктары, өзгөчөлүктөрү берилет. Ошол үчүн аны албетте таап, үйрөнүп чыгуу керек. Жетинчи, ошол сабакты окутуу жөнүндө усулдук колдонмо китеп. 8. Кошумча адабият, көрсөтмө каражат катары пайдалануу үчүн энциклопедия, справочник, сөздүк, адабияттардын чыгармасы. Булар календарлык планга алдын ала кайсы темага пайдаланууга боло тургандыгын аныктап, пландаштырып коюуга керек. Маани бериңиздер, урматтуу кесиптештер. Айрым жаш мугалимдер өзү изденип, жогорудагыларды колдонуп календарлык план түзүүнүн ордуна тажрыйбалуу мугалимдердин былтыркы, мурдагы жылкы календарлык планын алып көчүрүп алат. Демек, бул туура эмес, себеби жыл сайын өзгөрүү, жаңылануу болуп турат. Мына ошону эске алып, ар бир мугалим өзү жогорудагы нерселерди эске алып түзүп алса жакшы болот. Дагы эске алуучу нерсе, урматтуу жаш мугалимдер, айрым кээ бир жаш мугалимдер календарлык планын түзөт, теманы саатка бөлөт, бирок күнүн койбой коет. Бул туура эмес. Анткени календарлык пландагы эң башкы маселе бул үйрөнүлүүчү материалды саат, күн, айга бөлүү. Демек, күн коюлбаса, артта калганы же болбосо шашып, алдыга чыгып кеткени билинбейт. Натыйжада сабак сабатсыз өтүлөт. Программада эгер ал сабак жумасына 1 саат болсо, жылына 34 саат. 2 саат болсо 68 саат. Эгерде 3 саат болсо 102 саат. 1 сааттан кошулса жылына 34 сааттан кошулуп бара берет. 34 саат деп аталышынын себеби бир окуу жылында 34 орточо 34 жума болот. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер календарлык план тууралуу түшүнүк ала алдыңыздар. Ал эми кийинки сабакта сабактын планын түзүү жөнүндө маалымат аласыздар. Андыктан каналга катталып койсоңуздар, кийинки сабакты өз алдынча көрө аласыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.